Girme. 3 августта түндүк Кипрдеги Никосия шаарында кыргызстандык жаранга кол салуу болуп, ал оор жараат менен ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги окуя соода борборунда болгонун, белгисиз жаранага бычак менен кол салганын тактады. Жаркаган биздин жараныбыздын абалы критично тяжелая деп белгиленди. Реанимация бөлүмүндө Левкоша шаарындагы больницада жатат. Жакынкы арада бүгүн кечки же эртең-эртеменки рейс менен ал жаркаган кыздын байкесинин келиши күтүлүүдө. Биздин алынган маалымат боюнча бул 2-3 ай мурда Кипрга келген экен, жумуш издөө максатында эле. Анан азыркы иштеп аткан жерлери аныкталып жатат. Түндүк Кипрдеги басылмалардын маалыматына караганда, окуя Метрополь соода борборунда болгон. Анда 23 жаштагы кыргызстандык жаранга бир нече ирет бычак урулганын жазышууда. Шектүү катары 31 жаштагы МБК аттуу жаран кармалган. Ал кызга кол салгандан кийин өзүнө да бычак урганын жергиликтүү басылмалар полиция кызматына шилтеме берип жазышууда. Алган жаратынан улам ал да ооруканага түшкөн. Никосиядагы доктор Бурхан Наблантоглу мамлекеттик ооруканасынын башкы дарыгери Хасан Биртан кыргыз жарандын абалы оор бойдон калып жатканын Түрк агенттиги Кипр басылмасына билдирген. Ал кыргызстандык кыздын бир нече органы жабыркаганын жана көп кан жоготконун белгилеген. Бул кол салуу боюнча маалымат 4-августта тарап, алгач анын Казакстандын жараны экени айтылган. Солтүстүк Кипрде Казакстанда тууган кызды пышактап кетти. Кийин Тышкы иштер министрлиги тактап, ал кыргызстандык экенин белгиледи. Түндүк Кипр аралынын түндүк жээгиндеги аймак. Анын борбору Никосия шаары. Талашка түшкөн аймактын көз карандысыздыгын Түркия мамлекети гана тааныган. Бул аймакта окуган жана иштеген кыргызстандыктардын саны болжол менен 1,5 миң 2 миң